өз тарыхын билбеген келечекке жол таппайт. Кыргыз элинин байыртадан азыркыга чейинки тарыхый баскан жолу өзүнчө бир ажайып казына. Кыргыздар Алтай тил түркүмүнүн ичинен түрк тилдер тобуна кирген байыртадан белгилүү улут. Кыргыз улутун кураган негизги этностук компонент байыркы Кытай жарнамаларында алгач биздин заманга чейинки 202-201 жылдарда эскирилген. Байыркы кыргыздар болжол менен Чыгыш Теңир тоонун Манас дарыясынын атарабында жайгашкан. Кийинчерээк биздин заманга чейинки 5-кылымда алардын оордук бөлүгү Энисайга журт которуп, мында 6-12 кылымдарда Энисай кыргыз кагандыгын негиздеп өнүктүрүшкөн. Кыргыздардын тарыхында алтын тамгалар менен жазылган эң чоң ак тактардын бири дал ушул жерден башталган. 8-кылымдын эрте мезгилинде Энисай аймагындагы кыргыздардын башын бириктирип, күчтүү, көз карандысыз мамлекет курууну көздөгөн улуу Барсбек каган кыргыздарды Сайдан, Кырдан жана тоону байырлаган аймактардан чогултуп, эл кылып, ошол элдин эркиндиги үчүн күрөшкөн. Барсбек 7-кылымдын аягы, 8-кылымдын башында Энисайдагы кыргыз кагандыгынын башкаруучусу, анын тушунда кыргыздардын элчилери Кытайга, Тибетке, Түргөш кагандыгына жиберилип турган. Барсбек каган 711-жылы Сунга-Чер токоюнда болгон согушта курман болгон. Айлар жылга, жылдар кылымга айланат. Кыргыз эли бир жол башчыга муктаж болуп турган мезгилде элге сөз өткөн беделдүүлөрдүн бири Жакып бий Энисай, Алтай тоосунун арасындагы кыргыздарды чогултуп жыйын өткөзөт. Жакып жыйынга беймарал жатып, бир күнү каптап келген жоодон кыргын таап, кырылып калбагандай бололу. Зордукчу келсе каяша кылып, каршы турганга ылайыктуу бирөөнү кан көтөрүп алалы. Башчысы болбой маарбайт, баш аламан жаарбайт деген оюн айтты. Чогулгандар Жакыптын сөзүн кубатташты. Кана, калп айтпаган чындан, казатка чыгар тыңдан, өткүр чечен тилдүүдөн, өкмөт жөнүн билчүүдөн, бирин хан болууга чыккыла десе, кан боломун калкка, кандай да болсо чыдаймын калк башкарган наркка деп бел байлап чыккан адам болбойт. Көпчүлүк Манастын хан болору жөн деп заматта дүңгүрөп кетишет. Ошентип кыргыздар өз тарыхындагы эң улуу баатыр Айкөл Манасты хан көтөрүшөт. Манас үзүлгөндү улаган, чачылганды кураган, улуу Айкөлдүгү менен кыргыздарды журт кылып, ар кандай жоодон коргоп келген. Жайнап Кытай келгенде, жабылып колду салганда, канкор Манас кайран шер, калайман салып ошо жер. Жекене белге курчанып, жер жайнаган капырга, жеке аралап кол салып, алышып жакын келгенин, айза менен кулатып, андан жакын келгенин, айбалта чаа буратып, бөйрөгүн бузуп жол салып, бөлүп айдап кол салып, уй түгүндөй манжууну уйгу туйгу түшүрүп, ушинтип Манас кырды эле, кыргызды коргоп турду эле. Улуттун оң жолу сапарында, улуу эл уюткусу катарында, көрөнгө көөдөн келип келе жатат, аз калды жагык таңдын атаарына. Улуу эл нарк насилин бийик туткан, оңгусун аздектеген улуу куттан, андыктан кылым кезип керетелим, ырларын абасындай кере жуткан. Ыркөөгө чөкөттөлгөн улуу элим, тоолорун көктөтейт турат жериң, Манасың күүлөр менен жаңыраганда, бузулбайт кылымдарга сенин чебиң. Биз элбиз, наркыбыз бар тамыр терең, оюбуз ойго улансын күүлөр менен, көөдөңгө кадак болгон кайрыктардын сыйкырын кере жутуп алган белем.
Он жыл бою чогуу окуп болгонбуз бир тууган. Ойлогондо жүрөгүмө дайыма келет шам. Биздин мектеп, биздин класс чакырат алыстан. Ойноп күлгөн балалыкты эстебейт кандай жан. Мен сагындым мектебим, үйүмдү.